Бийлик. 1-iyun 1996 жылы жазылған. Адам баласы жер бетіне жаралып күн көрө баштагандан бери алардын ортосунда топторго бөлүнүп бийлик кылууга умтулуулар күчөп келген. Күндөрдүн бир күнүндө алардын арасында көп нерсени түшүнө билген, акылмандуулук тулку денесинен орун алган адамдар чыгып жалпыга жол көрсөтүүгө аракет жасашкан. Бирок аларда зордук менен зомбулукту көрсөтүүгө далалат болгон эмес. Андай болсо эмне үчүн бийлик бар жерде адилетсиздик болуп келүүдө деген суроо туулушу мүмкүн. Албетте андан бери адам баласынын аң сезими өнүп өрчүдү, аны менен кылмыштуулук көбөйүп, кыянатчылык күчөдү. Теңирдин адамга берген сыйы жер бетинде өз нугунан адашты. Таасын айтканда, бийлик башына келген адам Кудайды гана сүйбөстөн өз букараларында сүйүүгө тийиш. Салкын көз караш, мыкаачылык адамдардын жан дүйнөсүн өрттөдү. Жүрөгүн канатты, жипкиртти. Жылдар жылга алмашып, кылымдар артта калган сайын бийлик бутактары күч алды. Күндөн күнгө адамдарга жол көрсөтүп, аларга кам көрүү сезими азайып, бийлик адамдарды баш ийдирүүчү куралга айланды. Капа болбо, о адам баласы. Бийиктикте тургандар бул акылмандар. Канчалаган замандардын кыраатын сезе билгендер. Ушул акылмандар бийлик башында болгон күндө гана адилеттик орномокчу. Ошондуктан жер бетинде акылмандар туулган сайын алар бийлик башында болсун деген Кудайдын тилеги бар. Бирок бул өз жолун таппай келүүдө. Замандын жүрүшүнө жараша бийлик башындагылардын ой мүдөөсү эмнеден турат болду экен? Албетте, ал мүдөө адамдарга камкордук көрүү менен бирге өз кара башын сылап сыйпоо дегендикке жатат. Бирок таасын сүйлөп, адам тагдырын туура чече билген акылмандар арабызда аз эмес. Өзүн да, өзгөнү да сыйлай билип, замандын каатчылыгын өз мойнуна жүк кылган бийлик башындагыларга алкыш демекчибиз. Айрым учурларда бийликтин туура эмес жол көрсөтүүсүнүн натыйжасында адамдар жабыр тартышууда. Туура жүргүзгөн бийлик калк башындагы бийлөөчүсү тунукой, күчтүү сезим, мыкты акыл менен калкын башкарган күндө гана анын аты кылымдардан кылымдарга даңазаланышы мүмкүн. Албетте, канкор башкаруучулардын да аты өчпөй келүүдө, бирок адилеттүүлүк шамчырак болуп жанмакчы. Бийликтин бийиктиги, анын адилеттүүлүгү адамдарга калканыч болуп жол көрсөткөн күндө гана ал гүлдөп, өнүгүп өсө алат. Адам билимдүү болуу менен бирге акылман боло албаса, анын жүргүзгөн бийлиги бакубаттуулук алып келе албайт. Билим менен акылмандуулук айкалышкан күндө гана андай адамдардын кыйынчылыктарды жеңүү мүмкүнчүлүгү күч алып, адамдарды замандын каатчылыгынан, азаптардан куткарат. Ал адам бийик тактыга келген күндөн баштап, көөдөнүн жарып чыккан сүйүүсү жалпы калкка таркалууга тийиш. Тагдырынын бийиктиги, жашоосунун татаалдыгы жана бийлигинин күч кубаты мына ушул калкына берген сүйүүсүндө турат. Калк башында турган адам канчалык ташкындаган сайын анын акылы көбөйүп, дүйнөсү тазарып, адамдарга деген тилеги агарып, өзүнө күч кубат топтой алат. Анын берген акылы нур болуп чачырап, кылымдардын алга умтулушунун бир өзөгү болуп калмакчы. Бийлик башында туруу менен бирге адамдардын сезимин, алардын жан дүйнөсүн көрө билүү акылман адамдарга гана таандык касиет. Таасын айтылган ар бир сөз өз элинин жүрөгүнө жетүүгө тийиш. Эли андан жөлөнгүчтү, таянычты көрө билүү менен бирге ага ишеними артат. Өмүрбүбү Бегалиева, Теңир Аалам жана мен.